Positive Travel деп өзін жарнамалаган компания чет жактан жумушта беребиз деп 200ден ашуун адамды алдап кетти. Аталган компания ар бир адамдан 100 000 сомдон 7 000 еврога чейин алып келген. Акчаны алган соң кадимкидей келишим түзүп, макулдашылат. Келишимдин негизинде компания 90 күндүн ичинде өзүнүн кардарына жумуштап, чет жакка чыгуусуна көмөк көрсөтмөк. Бирок ишке келгенде анын бири жок. Муну билген кардарлар дароо ички иштер органдарына кайрылып, акчаларын кайтарып берүүнү өтүнүшөт. Бирок андан эч кандай майнап чыкпайт. Адилеттүү чечим чыгарып бизге акчабызды өндүрүп берсе, бизге башка эч нерсенин деле кереги жок. Биз муну жатсын деле деген ниет жок эч кимдинчи. Мунун кичинекей баласы бар деп кечегиде барды айтышты. Кичинекей баласы бар, бизге акчабызды деле берсин, болду, биз башка эч претензиябыз жок дешип. Эми ушу самое главное акчаны кайтарып берсе эле болду. Канча жылдан бери ушундай? Бул 2019-жылдан бери болуп атат өзү. 2019-жылы биз өзү негизи жолдошум экөөбүз ноябрда кайрылганбыз. Анан ага чейин кайрылгандар дагы бар экен. 2020 эле биз кайра сразу заявление жазганбыз. Март айларында эле. Ошол биз заявление жазган учурда дагы бул эмелерди принимать этип адамдардычы ошолордун акчаларын алып жүргөн экен да. Шылуундарга алдангандардын арасында компанияга деп акчаны кредитке же карызга алгандар дагы бар. Атүгүл үйлөрүн дагы күрөөгө коюп, процент алгандар дагы жок эмес. Алданып калган адамдар сот өкүлдөрүнөн жөн гана акчаларын өндүрүп берүүнү өтүнүшөт жана акыйкат чечим чыгат деп үмүттөнүшөт. Сотторго, судьяга ыраазычылык билдирет элек атак. Эми бирибиз мына бирибиз бай өзүбүздүн акчабыз, бирөөбүз кредит алгандарыбыз бар экен могу жерде. Ошолар күйүп атат да. Өзүбүздүн бай иштеп тапкан, жон терибиз менен тапкан акчаларыбызды жөн эле киши алып алып, же жумуш кылып бербесе, же бир анан эми азыр мен камап салдыңар, мен силерге эчтеке бербейм деген домотто наоборот биздикке күнөөнү коюп атат да. Как будто биз бул Айжанды алдагансыпчы. Же болбосо биз мындан жөн эле бир акчаларды требовать этип аткансып. Январдан бери эле келип жүрөбүз, ар бир сотко бала менен келип отуруп кетип. Дагы эле ошондой эле эчтеке чечимчи же акчабызды бербейт. Анан бүгүн чыгарабыз деп атыптыр. Эми биздин акчабызды бирөө кайын чыгарат, мен ошо түшүнбөйм. Сиз канча сом алдыңыз? $2000. Бул акча. Сиз үчүн аны Кыргызстандын жумуш иштеген үчүн 1-2 жылда чогултат го деп ойлойм да. Соттук териштирүүнүн жүрүшүндө аталган компания Юстиция министрлигинин каттоосунда жок экени жана лицензиясы жок иштеп жүргөнү аныкталды. Мындан сырткары компаниянын жумуш визасын ачууга эч кандай укугу жок экени аныкталды. Ал эми бүгүнкү күндө Positive Travel компаниясы атын өзгөртүп, жогорудагыдай ыплас иштерин улантып жатканы белгилүү болду. Азыркы тапта компаниянын жетекчисимин деп өзүн тааныштырган Айжан Ибраимованы сот 5 жылга эркинен ажыратты. Соттук процесс 1 жылга созулуп, бул убакыт аралыгында Айжан камакта болгонуна байланыштуу эми ал 4 жыл гана жазасын алмак болду. Суд приговорил Ибраимову Айжан Бактыбековну признать виновной в совершении преступления, предусмотренных пунктами 1-3 части 2. Ал эркинен ажыратылганы менен элден алдамчылык жолу менен алган акчаны качан кайтарып берет белгисиз. Мне, честно, мне все равно на родителей ваши, мне все равно то, что там ваши жены там истерят или еще что-то такое. Сот отурумунун жүрүшүндө Айжан Ибраимовага суроо узатканыбызда ал кардарларды социалдык тармактар аркылуу таап жүргөнүн айтты. Ал эми мындан башка суроолорубузга жооп берүүдөн баш тартты. Кызыксаңыз, можете, я не знаю, я, по-моему, везде в соцсетях есть. Оттуда можете мотивировать. Сизден ал жакта сиздики жок болуп атпайбы? Өзүңүздүн сөзүңүз. Вы же видите, что и так сейчас тяжелая ситуация. Дал ушундай эле ишмердүүлүк менен Айжан Ибраимованын бир тууган агасы Жаркынбек Ибраимов Ош шаарында алектенип келген. Ага карындаш бир убакытта эки шаарда карапайым адамдарды алдап, алардын маңдай тери менен тапкан тыйындарын алып, убада кылган ишин аткарбай, ар кандай шылтоолорду айтып келишкен. Азыр, например, скоростьтесин мен айтып койсом деле болот, мынча күттү анан тыйын болот депчи. Болбой калса мен силердин алдыңа баргандан астыңарда уят болуп калат. Экинчи алып калат дегендепчи. Анан кийин биз болсо
Қайдан еш жаққа қашып кеткендер. Барда эле еш жаққа қаша албайт. Міне домашний арестте. Анан кийин биз оюн боюнча бир катнакай бир острову, ар бирөө маселеси может только уехать, мне легче кого-то отправить, чтобы она поехала заработала. Вместо того, чтобы нам собрать, лучше нам деньги, да, вариант. Мы переплачиваем по 33 тысячи, да, я лично по 30 тысяч переплачиваю. Второй год. Мне это вариант. Жабырлануучулардын айтымында Бишкек шаардык Сырлов районунун иликтөө бөлүмүнүн азамат аттуу кызматкери Жаркынбек Ибраимовдун Россияга чыгып кетүүсүнө өбөлгө болгон. Айжан Ибраимованын агасы качып жүргөнүнө байланыштуу анын кылган кылмышын карындашы мойнуна алмакчы болду. Жабырлануучунун бири мен 23 декабрда соттун чыгарылган өкүмүнө биз макул эмеспиз. Анткени бул жерде өтө чоң суммада чыгашага учураганбыз. Общий сумма 20 миллион деп эсептелген. Андан кийин Свердловской области следственный отделде Каныбеков азаматка биз заявление жазганбыз. Биз заявление жазгандан кийин бир Ибраимова Айжандын бир тууган агасы Ибраимов Жаркынбекти Каныбеков азамат сыртка качырып жүргөн. Биз ал адамдан талап кылганбыз, алып келип берди Ибраимов Жаркынбекти. Анткени биз ошол шаарда жашаганыбызга байланыштуу Ибраимов Жаркынбек менен договор түзүп, биз акчабызды ошол адамга бергенбиз. Ал адам өзүнү кийинирээк өзүнү тааныштырган бизге. Биз тергөөчүнөн талап кылганыбызда Ибраимов Жаркынбекти бизге алып келген. Анткени биз акчаны ошол адамга берип, договорду ошол менен түзгөнбүз дегенибизде ал издөөдө турат деп гана бизге жооп берип, башка эч нерсе жооп берген эмес. Ошого байланыштуу биз Ибраимов Жаркынбекти алып келүүнү талап кылабыз, сот жообуна тартылышына. Чет жактан оокат кылып акча табам деп алдамчылардын торуна түшкөндөрдүн айтымында компаниянын өкүлдөрү сылык жана ишендирип сүйлөп ишенимге кирип алышкан. Алардын отурган жери, ал тургай кийген кийим дагы ишеним арттыраар эле дешет. Эч нерседен күмөн санабай алданып калган адамдар аталган компаниянын башчысы жөн гана акчаларын кайтарып берип койсо дешет. Болжол менен эсептегенде жалпысынан бул компаниянын башчысы $500 000 акчаны алып изин жашырып жүргөн.